Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен аябагандай сонун, даамдуу, жумшак болгон булочканы рецепти менен бөлүшөм. Видеонун аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач унду ээлеп алабыз. Ун жогорку сорттогу баардык керектүү азыктардын өлчөмүн видеонун алдына калтырып жазып коем, кирип көрүп алсаңыздар болот. Башка идишке 3 жумуртканы чагып, кумшекер кошобуз дагы. Кумшекер эригенче экөөнү жакшылап чалып алабыз. Эми кургак азыктарыбызды аралаштырып алабыз. Унга 1 чай кашык көптүргүч, 1 чай кашык майда туз жана 1 чай кашык ванилин кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырабыз. Эми ортосуна жумуртканы, ошондой эле өсүмдүк майын жана жылуу сүт менен жылуу сууну куюп, камырыбызды жумшак кылып жууруп баштайбыз. Эгер ачыткыны алдын ала апара кылып жасап алган болсоңуз, анда апараны да кошобуз. Ал эми ачыткыңызга ишенсеңиз, анда кургак эле 1,5 чай кашыктай ачыткыны кошуп, аралаштырып жууруй берсек болот. Камырды абдан жумшак кылып жууруйбуз. Колго жабышып, абдан ыңгайсыз болушу мүмкүн. Ошол кезде эң негизгиси ун кошпой, жууруп жатканда бир аз өсүмдүк майын колдонсок болот. Андан кийин камырдын бетин майлап, бетин жакшылап жаап, жылуу жерге көтөрүлгөнчө 1-1,5 сааттай коюп коебуз. Мына ушинтип камыр дагы көптү. Эми жайганга ыңгайлуу болуш үчүн мен экиге бөлүп, калыңдыгын болжол менен 3-4 мм кылып камырды тегиз жайып алдым. Эми булочкаларыбыз өзгөчө даамдуу болуш үчүн жакшы сапаттуу ак май колдонобуз. Ак майды алдын ала муздаткычтан чыгарып, үй температурасында жумшартып алабыз. Андан кийин бир аздан алып, камырдын бетине жука кылып тегиз майлап чыгабыз. Эми камырдын бетине кумшекер менен мейизди себелеп, мейизди алдын ала таза жууп, кургатып алабыз. Андан кийин ороп, булочкаларыбызды кесип алабыз. Кааласаңыз чоң, кааласаңыз майда булочкаларды жасасаңыз болот. Аягында духовканын идишине пергамент кагазын төшөп, булочкаларыбызды тизип, жумуртканын сарысы менен жакшылап майлап,
кааласаңыз бир аз көтөрүлгөнчө дагы коюп койсоңуз дагы абдан жакшы болот. Андан кийин 200 градуста булжул менен 20-25 мүнөттөй кызарта бышырып алабыз. Достор, мына ушундай аябагандай жумшак болгон сонун даамдуу булочкаларыбыз дагы даяр болду. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Жасап көргөндөн кийин сиздерден отзывдарды күтөм. Сөзсүз түрдө комментарийге жазып койсоңуздар болот. Ал эми видео жакса лайк басып, каналыма каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып, ушул видео менен досторуңуздар менен бөлүшүп койсоңуздар болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.